Кайсы бир кырсык болгон учурда дарыгерлер жарандын баш мээси чайкалыптыр же баш мээси жанчылыптыр деп диагноз койгонун угуп келебиз. Мындай учурда бейтапка кандай жардам берүү керек, дарылануусу кандай болот? Эгер таптакыр дарыланбай койсо кесепети кандай болушу мүмкүн? Мына ушул суроолорго биз бүгүн Ден соолукта болуңуз берүүсүндө жооп издейбиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Адамдын баш мээси бул централдык нервдик системасынын башкаруучу органы болуп эсептелинет. Ар бир адамдын башы салмагы 1 килограммга тегерегинде болот. Сөөккө же болбосо башында айткандай териге травмирующий элемент тийсе баш мээге залакка келип чайкалат. Анткени бул бош томдукта жайгашкан. Бош байланган эмес, булчуңдар менен же болбосо связкалар менен кемиртектер байланган эмес. Ошон үчүн чайкалат бул. Баш мээнин чайкалышын билиш үчүн атайын адистер неврологиялык жана клиникалык изилдөөлөрдү өткөрөт. Баш мээнин чайкалуусу томограммадан, кандын анализдеринен чыкпайт. Муну только ошо невролог, нейрохирург деген кесиптин ээлери аныктап дарылай алышат. Мээнин ар бир бөлүгү өзүнүн функцияларына ээ. Алдыңкы бөлүгү жабыркаса, анда адамдын аң сезими бузулат. Эмоционалдык фон бузулушу мүмкүн. ЧК, височный область бузулса, бул жактан сөзгө бузулушу мүмкүн. Противоположный тараптагы кыймыл аракет бузулушу мүмкүн. Мисалы үчүн кара куш, затылочный эле бул жак жабыркаса, көздүн көрүүсү начарлашы мүмкүн. Если могул жердеги мозжечок жабыркаса, анда адамдын координациясы бузулушу мүмкүн. Ошон үчүн ар бир мээнин зонасы өзүнүн функционалдык кызматка ээ. Кайсыл жер жабыркаса, ошол функция иштен чыгат убактылуу же түбөлүккө. Чайкалган учурда азыркы айтаткан симптоматикалар чанда кездешет. Бул андан ушиб головного мозга же болбосо кан тамырлар жарылып кеткен учурда мен айткан функциялар келет. Сотрясение мээ чайкалганда бул жана башында айтып кеткендей баш оорусу болот, көңүл айлануусу болот, баш айлануусу болот, жана табити жоктугу болот. Башында кусуп жибериши мүмкүн. Бул симптоматикалар орточо 1 жуманын тегерегинде жок болот дарыланса. Дарылануусу бул симптоматикалык түрдө болот. Мисалга сотрясениянын дарысы жок. Көңүлү айланып жатса, противорвотный препараттарды беребиз. Баш ооруп жатса, ооруну азайтуучу дарыларды беребиз. Айланып жатса, координациянын жакшырылган дарыларды беребиз. Ошентип дарылайбыз. Баш мээнин чайкалуусунун негизги бөлүгү бул оорулууга атайын режим сакташ керек, покой керек, тынчтык керек. Катуу удар болгондо мээнин анатомиясы деп коет, мээнин түзүлүшү жабыркаганда ошону кесепети да болот. Если катуу жабыркаса, ал өмүр бою функциясын жоготушу да мүмкүн. Анткени баш мээнин функциясы абдан кеч же болбосо калыбына келбейт. Ал оор травмаларга байланып кирет. Сотрясение головного бул жеңил травмаларга кирет жана прогнозу жакшы травмаларга кирет. Бизге оор абалында түшкөн, больницага түшкөндөгү абалында маңдай сөөгү деген сынып, мээсине ичине кирип, маңдай мээсинин лобный долясын кысып калган. Анан биз биякта деген операция жолу менен бул кысып турган сөөгүн алып, жана мээнин ичиндеги толуп калган гематомасын тазалап чыгарганбыз. Азыркы абалда акыбалы жакшы, биздин бөлүмгө которулду. Эми мындан аркы консервативный леченияны улантабыз. Биздин максат бул мээни бошотуу. Травма алганда же болбосо сөөк сынып мээнин эзип калат, же болбосо мээнин ичиндеги же үстүндөгү кан тамырлар жарылып кетет дагы.
гематома деп коет, ошо кан уюп калган кан же мээнин үстүнөн эзип калат мээни, же болбосо мээнин ичинен эзип калат. Ошондо максималдуу түрдө сөөктү алып, мээ шишит, шишиктин алдын алууга и канды алып бошотуп, ошол кан агып жаткан кан аккандын булагын десек болот, ошону табып биз токтотуп калышыбыз керек. И мээге шарт түзүп беришибиз керек кайрадан калыбына келгенге. Аны чоң операция деп аталат, трепанация черепа деп аталат. Ошол жерде кайсыл жерде гематом болсо, ошол жакта сөөк алынат. Андай операциялар ошо жылына 450-500га жакындап калат. Бул жаштардын арасында инвалиддикке алып келе турган основной ушул баш мээнин травмасы болуп эсептелип келатат. Анын бардыгы коопсуздук эрежелерин сакталгандыгыбыздан болуп атат. То есть көз юмуп кое тургондо, мисалы үчүн жолдо жол эрежесин сактайлы, ременди тагалы, скоростьту бийиктетирбейли, стройкада ар бирибиз коопсуздук курларын тагыш керек, каскаларды тагыш керек. И жана вот мен айтып аткандай электросамокаттарды кандай десем, электросамокат кечиресиз эстеп калдым. Скутерлер абдан көбөйдү, мопеддер. Ошолорго кандайдыр бир 20 жаштанбы, же болбосо бир 2 жумалык окуу, ошону мен сунуштайт элем элдергечи. Анткени алар жолго чыкканда алар өздөрүнүн эле жашоосуна эмес, жол кыймылындагы башка элдердин жашоосуна дагы риск алып келип жатат да. Ошондуктан мына биздин ооруканада оорулардын саны да көбөйүп кетти, диагноздары татаалдык боюнча да күчөйүп кетти, тяжесть травмачы. Абдан көбөйүп жатат акыркы жылдары. Мурда мисалы үчүн 2015-жылдары жаштар мас болуп мушташып түшүчү да. Азыр мастар жок. Бизде ошо коопсуздук эрежелерин сактабай 8-этаждан түшүп кеткен пациент келди жазындасы. Ал пациенттин баш сөөгү сынып, башынын ичине гематоманын түрлүү элементтери формирование болгон. Оң каптал, сол капталдан операция кылдык. Баш ажырап кеткен, аны бириктиргенбиз. Акыреги сынган, ички органдары жабыркаган, буту сынды, колу сынды. Ошо 8-этаждан түшүп кетип, операция кылдык. 3 бригада менен кылдык. Бригаданын башында биздин башкы дарыгерибиз Потеков Алмазманбек турду, хирургиянын башчысы Рамис Турсунбекович, биз жигиттер менен жасадык. Азыр ошол пациент ошо 5 айдан кийин бизге келди. Башын жапканы жана бутундагы сөөктөрдү алдырганы колундагы. Аң сезими сакталып калды. Кадимкидей адам өзүнө келди. Ушундай чоң травма. Московский советский кесилишинде мурдагы жылы 1 жыл болуп калды окшойт. Электросамокат менен велосипедист сүзүшүп кетиптир кесилишинде. Кесепесинде бизде электросамокат айдаган бала велосипед сүзүп, велосипедист бизге келип каза болду. Бул кичинекей эле травма, кичинекей эле авария десек деле болот, же несчастный случай десек болот. Ошол каска жоктугунан таалуу жерине тийип, бизде кайтыш болуп кетти. То есть основной мындай басымдуу бөлүк бул жаштардын өлүмүнө алып келген, башта жаштардын майыптыгына алып келген бул азыр баш мээ травмасы болуп эсептелет Кыргызстандачы. Бир эле Кыргызстан эмес, бул дүйнө жүзүндө. Кечинде мопед айдап баратып, эми шашылып эмеден светофордон өтүп коюп, ошо арка каптал тарабынан машина сүзүп кеткен мен. Азыр ошо биринчи тяжелый операциям болду. Азыр экинчи операциям болот, Кудайым буйрса, эртең. Азыркы момент опасный транспорт, мопед же мотоцикл айдап жүргөн адамдарга айтар нерсем правила дорожного движения сакташып, катуу айдашпай, светофордон өтүп баратканда светофорду карап, аркы
жак берки жактарыңарды карап, желательно право тапшырып, үйрөнүп, милиция макулдук бергенден кийин, ошол право алгандан кийин гана айдоону совет кылам. Баш мээге оор жаракат келгенде аны кайра калыбына келтирүү таптакыр мүмкүн эмес деген жогоруда адистер белгилеп өтүштү. Мындан улам жарандар коопсуздук эрежелерин так сактап, ар кандай кырсыктардан абайлап, өзүнүн ден соолугуна көңүл бурса демекчибиз. Сиздер ден соолукта болуңуз программасын көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча.